Бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнү. Бир топ жылдардан бери балдардын жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзүп келген Зенги Баба коому да балдар күнүн унутта калтырбай, Бишкектин Көлмө конушуна бөбөктөр үчүн ойноочу жай курду. Ачылыш аземдин урматына балдар тарабынан концерт уюштурулуп, комузда кол ойнотуп, күүлөр чертилди. Долбоор жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашып, бакчаны курууда Зенги Баба коомунун мүчөлөрү тосмолорду өздөрү сырдашкан. Айыл өкмөт тарабынан болсо селкинчектер орнотулган. Аталган коомдун жетекчиси Сүлөсүн Тотонова келечекти куруу балдардын өнүгүшүнө шарт түзүүдөн башталат дейт. Бул жерде биз 89-жылдан бери житель болуп жашайбыз. Ошол кездеги төрөлгөн балдар азыр мына неберелерибиз келип атат. Анын ошого чейин буга чейин мына площадкалары жок эле. Мына жаңы площадкаларды спонсордуп Зенги Баба коому уюштуруп, ошол жерден өздөрүбүздүн балдарыбыздын концертин уюштуруп атабыз. Биздин максат социальный жактан жетишпегенге, мындай каралбай калган ар бир массивдерди көйгөй маселесин көтөрүп чыгышта. Зенги Бабанын коомунун кыздары бүт мыналардын баарын красить этип, мына спонсорлор тап, жаңы эмелердин баарын койдурук да. Тарбасаларды койдурдук, мына горкаларды койдурдук, мына айыл өкмөт алып келип буну койду дейт, баллондордун баарын баягы брошенный немени анан бул жерде баягы кеп көңүл балдардын көңүлү да. Бала деген бүгүн баарыбыз бала үчүн, силер да бала болгонсуңар. Бүгүнкү майрам ата-энелерди алып келип деле мен жерге чогултсак болмок. Бирок мен балдардын майрамы болгондой, жалаң балдардын майрамын чакырып атабыз. Өзүңүздөр көрүп жүргөн балдар ойноо аянтчасы биз жаңы келгенде Зенги Баба коомдук фонду тарабынан демилгеленген. Чынында бул жерде инвентарлар эскилиги жетип, краскалары өчүп, кээ бир инвентарлар сынып калган учурда акыбалда көргөнбүз да. Зенги Баба коомдук фонду бизге демилге көтөрдү, МТО колдоого алды. Көлмө конушунда бүгүнкү майрам балдар үчүн маанилүү күн. Жада калса ата-энелердин да сүйүнүчүндө чек жок. Анткени алар балдарын ойнотууга атайын шаарга барышчу. Анткен менен бакчанын бүтпөгөн жерлери бар. Жергиликтүү тургундар балдарды куттуктап келген. Бишкектин вице-мэри Жамалбек Ырсалиевке маселелерге көңүл буруусун суранышты. Ушу балдардын площадкасын оңдоп берсек, ушулар жакшы жерде ойносо, чаң болбой ойносо деп колубуздан келген баардык нерсени жасадык. Балдар биздин келечегибиз деп оозубуз менен айткан менен жашоодо дагы буларга тарбия көрсөтүшүбүз керек, ушуларга үлгү болушубуз керек. Ошондуктан ушул балдар үчүн болуп аткан иш-чаралардын баарына жетишип катышканга аракет кылып атам. Балдарды коргоонун эл аралык күнү 1949-жылы Москвада кабыл алынган. Максаты балдардын ден соолугун сактоо жана талим-тарбия, билим алууга шарт түзөө. Буга карата Зенги Баба коому жыл сайын 1-июнда балдар үчүн ар кандай конкурс, оюндар, кайрымдуулук акцияларын уюштуруп келет.